кыргыз тесттин келечеги ошол биздин мамлекеттик тилди өнүктүрүү, өстүрүү, коргоо жана башка окшогон нерселерге өзүнүн чечүүчү ролун киргизип жаткандыгына мен жетекчи катары дагы саясатчы катары дагы окумуштуу катары дагы көзүм жетти. Ийгилик каалайм. Рахмат. Канат Османович, мына бул жерде жыйынтык ошол эки субтест текшерилгенге чейинки жыйынтык экен. Азыр эксперттер жазуу жана сүйлөө субтесттерин жыйынтыктарды чыгарып атат. Ага чейин биринчиден Канат Османович, бүгүн мындай болду да. Сиз келдиңиз, анан жамаат менен таанышып, анан баарыбызга кандайдыр бир ушундай ишибизге берилип эле сизге презентация өтпөй калып турмун, кечирип коюңуз. Анан сиз отургандан кийин эстеп атам, презентация өтпөй, кайсы субтест кандай аткарылат деген ошо чоо жайын. Жок, бирок жанагы нускамаларды угуп, өзүңүз ошонун баарын тең түшүнүп, эми сиз деген окумуштуусуз да. Кылдым, бирок өзүм да сезип аттым. Даже кээ бир нерсени туура эмес жооп берип койгонун да сезип аттым. Ошо. Или бүдөмүк жооп берип койгон. Жок, мыкты, жөн эле көрсөткүчтөрү абдан эле мыкты. Лексика, грамматика 88% болуптур да. Могул да, көрсөткүчү. Лексика, грамматика. Бул процент мененби муну? Да. Пайыздык. Окуу эң эле негизги чоң көйгөй бул окуу болчу да. Бардык дебейин, бир ошо 60-70% окуудан өтпөй калчу да. Анткени чын деле бул экен, абдан мындай закрученный. Анткени окуш керек, аны түшүнүш керек, анан ошол жакта аны жооп бериш керек. Анан өзгөчө Б2 менен С1 деңгээлинде имплициттик тапшырма деп коет. Көмүскө маанидеги да. Эгерде А1, А2, Б1де мындай айкын эксплициттик тапшырмалар болсо маанайдагы, бул жакта болсо ошондой көмүскөдө ошонун логикасын баарын тең түшүнүп, сезип анан кийин бүтүн чыгарыш керек да. Көрдүңүз да сиз анда? Көрдүм, сездим. Ооба, лакап, макал лакаптар бар. Ошол нарк насилге байланыштуу көп нерселер бар. Туурабы? Ошол туура жолдогонго да нерселер бар. Аны өзүңүз көрдүңүз да. Логика иштеш керек. Ооба. Анан угуудан дагы сиз мыкты өтүп турсуз. Мына 72%, ошондо 88, 92% окуу, 72% бул жакта жана видеону карап ошого жетишпей калган окшойсуз, тезирээк. Анткени ал жакта видеолор да бар да. Мына жазуу менен сүйлөө да чыгып калган экен. Жазуудан эми чындыгында жазуудан көп эле жетишпейт да. Ошо 30 мүнөттүн ичинде чоң баяндама берүү. Бирок сиз мыкты 80ми? Мыкты жетишип турсуз. 80% үлгүрүп турсуз да ошол убакта айтып. Сүйлөөңүздү 86% аткарып турсуз. Эки суроого жооп берип турсуз. Куттуктайм. Рахмат. Сертификаттарды чыгарыңыздар, сертификатты биротоло эле алып кетиңиздер. Да, конечно. Ошондой алабы? Даючага мактанышым келет. Ооба. Анан мындай эң башкысы главный оппозициядагы небереме көрсөтүш. Анан бул жакта дагы айтып кете турган нерсе, ошол улуттук комиссияда көп эле жетекчилер болуп жатты. Бирок ошол эми алар ар бир өзүнүн ишин убагында аткарат дечи, убактысы болуп аттыбы, болгон жокпу, өзүнө ошондой максат коюштубу, койгон жокпу, ушуга барып кыргыз тести жерден көрүп келели, ошону билели деген максат койсо албетте келип өтүп кетет эле. Бирок сиз жумушка келгендин экинчи күнү келип биринчи система менен тааныштыңыздар, биздин дегеле ишибиз кандай экен чоо жайын көрдүңүз, ал үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Анан экинчиси болсо, тесттен өзүңүз келип өтпөдүңүзбү? Мурдагылар да өтүштү да. Жок, алар келген эмес, алар биздин тест менен таанышкан эмес. Сыртынан эле ушундай тест бар экен. Анда мен Гагарин болгон турбаймынбы? Жок, Канат Османович, мына бул акыркы баскычты базар замат экранда чыккан жыйынтыктар мына булар экен. Аны сизге көрсөттүм. Эми азыр эксперттер бүтүп калды болуш керек текшерип. Келдисизби? Рахмат. Эми эксперттин текшерүүсүнөн кийинки толугу менен 5 субтест болбоду. Лексика, анан окуу угуусун сиз көрдүңүз, дароо эле көрдүңүз. Ал эми жазуу менен сүйлөөнү атайын даярдалган ушундай эксперттер аралыктан текшерди. Алар сиздин үнүңүздү дагы билсе, балким бир жактан уккандыр, радиодон, телевидениеден, бирок сиздин ким экениңизди билбейт. Жазууда, текстте анда эч кандай белги жок да. Андыктан ушундай эч кандай адамдык фактор кийлигишилбей текшерилди. Бирок деген кубанарлык нерсе бул жазууңуз мыкты. Ушундай аз убакыттын ичинде оюңузду толук чагылдырып жетишип калыптырсыз. Канча пайыз? 80% 80% болуптур. С1 деңгээлинде 80%. Эч кандай презентация жок, ошого дурус эле. Абдан жакшы. Жана сүйлөө субтестинен 86 болуптур.
ооба мыкты көрсөткүчтөрүңүз мыкты экен. Ошо анан эми бул эл аралык деңгээлде мен ошо ойлойм да, мынакей силер эми акыркы бир 10 жылда абдан активдүү иштеп ушундай деңгээлге жетипсиңер. Биздин кошуналарда абал кандай, мисалы үчүн казак туугандарда кандай? Мен мунун үчүн суроо берип атам. Биз салыштырып алып өсүү боюнча дагы бирөө менен өзүбүз салыштырышыбыз керек да. ооба. Ошо ар убакта ошо салыштыруу аркылуу билинет да. Башталышы эң башы ошо казактардан башталганда биздин ошо адистер барып көрүп 11-жыл алардын тести 5 жыл 6 жыл болуп калган ошол убакта эле. Демек алардын төрөлгөн күнү, жылы, айы көп көрсөткүчтөр боюнча алар бизден мурун башташкан. Бир бул тест эмес, бул көп экономикалык, финансылык. Анан кийин бирок алар дароо эле баягы эле кагаз жүзүндө бланктык тест деп коет. Ооба. Тестти бланктык түрүндө жүргүзүп келген. Азыр күнгө чейин ошондой. Лексика, грамматиканы ошо мындай кагазга чыгарып келет, анан аны белгилешет, айтордан убарачылык да көп. Окууну дагы ошондой кылышат, угууну да ошондой кылышат. Убарачылык да көп, анан анча-мынча субъективдүү фактор да болот да. Адам бар жерде, кагаз бар жерде, ар кандай амал бар дегендей. Ошону айтып белгилеп коюш керек да. Ал адам өзгөчө бул Орто Азияда өзгөчө биздин каныбызда бар да, казак, кыргыз деген тууган, байке, тайке деген алар деле бизге окшогон эле адамдар чындыгында. Анан кийин жазууну мындай жалпы отургузуп алып окуп жаздырып жүрүштү. Сүйлөө болсо киргизилген эмес болчу. Анткени бул бланктык формада сүйлөөнү аткаруу мүмкүн эмес. Аны үчүн мындай маңдай теске отуруп же маектешиш керек, аны диктофонго жазыш керек, же болбосо жалпы эле жазып алып аны эксперттерге бериш керек. Бирок биз акыркы жолу качан бардык? 20-жылы барып ошол жака өзүбүздүн ишибизди көрсөтүп келдик эле. Андан кийин алар абдан таасирденип, ой, кыргыз тест деген күчтүү экен деп коюшат экен алар. Ошондой бизди баалашып, ал кесиптештерибиз анан силер өзүңөр ал жака барып презентация кылдыңарбы? Ал жактан биз жанагы флешмоб өткөрүп тестибизди көрсөттүк, анан кийин презентация да жасадык. Анан ал жерден ошол биздин электрондук нукта иштей турганыбызды көрсөттүк, программабызды көрсөттүк, жашырбай эле мына биз мындай кылабыз деп. Анткени бирибизди көрүп өнүгөбүз, өсөбүз дегендей. Анан алар ошо азыр программа иштеп чыккан экен, электрондук тестке өтүп атышыптыр алар дагы. Жакшы, бул жактан анда өзүбүздү алар менен салыштырып өнүгүүгө дагы жолоп ачылып атыптыр да. Себеби жетишкен бийиктикте токтоп калбашыбыз керек, дагы кетишибиз керек. Эми ошондо айтып кеттим эле, биз альтеге кадам шилтеп атабыз деп. Азыр альте дегениңиздер Ассоциация лингвистических тестировщиков Европы. Европа. Ошол альтеге кирсек, Европа тестировщиктеринин деңгээлине өтсөк, анда албетте мыкты болот. Ошондой. Анан мына булар сертификатта чыгарып келип калган экен. Алматы Касымович Гасымович. Сизде тез даяр кылдыңыздарбы? Биздики дароо чыгарат. Да, жарым саат өтпөй эле. Көрүңүз. Негизгиси бул эксперттердин гана иши да. Алар бүтөр замат эле дароо ушундай болот. Демек мен муну өзүм маңдай терим, таман акым, таза, чынчыл демеме алдым. Рахмат. 100%. Рахмат. Сүрөткө тартып койгулачы. Сизди куттуктап коеюн. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Алганыңызга кол коюп койсоңуз. Hayır, olacak ya. Güzel ya.